Салам достор, бул Алыстава каналы. Сиздер үчүн сонун болгон маалыматтарды айтып беребиз. Жигиттин кызга айткысы келген 9 сөзү жана ошондой эле махабаттын 5 сыноосунан өтсөңүз, жигит сөзсүз үйрөнөт. Бул тууралуу биз алдыда айтып беребиз. Демек, алыстабаңыз. Махабаттын 5 сыноосунан өтсөңүз, жигит сөзсүз үйрөнөт. Эркек менен аялдын денесинде гана эмес, психологиясында дагы айырмачылыктар бар. Психолог адистердин ишениминде махабат жаатында эркектер менен аялдардын түшүнүгү шайкеш келе бербейт. Жөнөкөй мисал, кыздар турмушка чыгаарда көп жигиттин арасынан убактысы менен көңүлүн өзүнө көп бөлгөнүн тандаса, ал эми жигиттер тескерисинче. Психологдор бул жаатта көп нерсе кызга байланыштуу экенин айтышып, келин болуп үйгө кирүү үчүн кыз махабаттын 5 сыноосунан чалынбай өтүү керек дешет. Ал кандай сыноолор? Сыноодон чалынбоо үчүн кыз эмнени билүүгө тийиш? Бул жөнүндө билет белеңиз? Анда азыр айтабыз. Биринчи баскыч. Кийимине карап тосуп алат. Адам көркү чүпүрөк, сулуу болсоңуз саркеч болуңуз. Менимче биринчи сыноо баскычынан бардык кыз өтөт. Анткени кыздын баары сулуу. Ошондуктан кийимиңиз дагы, адатыңыз менен сөзүңүз дагы дене мүчөңүзгө ылайык болсун. Мисалы, кара тор болсоңуз, чачыңызды, тырмагыңызды ачык түскө боебой эле койгонуңуз туура. Ачык кыска кийип, эркек аттуулардын көңүлүн өзүмө бурам деп кыска ойлонбоңуз. Өтө кыска кийим менен кыска кыркылган чач эркекти качырарын унутпаңыз. Экинчи баскыч. Бул баскычта бир кадам алга, 2 кадам артка эрежесин карманыңыз. Бүгүн кездешүүгө чыксаңыз, кийинкиде кездешүүгө орундуу бир шылтоо таап айтып, жолугушууну эртеңкиге же кийинки жумага калтырыңыз. Кездешүүнүн жүрүшүндө аз сүйлөп, көп тыңдаңыз. WhatsApp менен биринчи болуп кутман таң деп саламдашыңыз, уктарда бейпил түн деп жазууну ага калтырыңыз. Тагыраак айтканда, бир кадамды сиз, экинчи кадамды ал жасоого тийиш. Атырды өтө көп сепсеңиз, ал канчалык кымбат, сапаттуу болсо дагы жүрөктү айландырат. Дал ошол сыяктуу абалың кандай, эмне кылып жатасың, кайдасың жана башка деп күнүнө 1000 жолу чалып, миллион SMS жазуу жигитти айнытат. Психологдордун айтымында бир күндө 3 жолу чалуу, 7 SMS жазуу жетиштүү. Үчүнчү баскыч. Бул баскычта жигитте бири-бирибизге ылайык келебизби? Мүнөзүбүз шайкеш келеби? Кандай жар, кандай келин болот экен деген суроолор жарала баштайт. Ошондуктан ал сизди эми достору менен тааныштырат. Туулган күнгө өз досторунун арасынан чакырат. Жанында ээрчитип жүрөт. Адамды сөз бузат. Сиз канчалык жагып турсаңыз дагы, досторунун сөзү анын оюн өзгөртүшү толук мүмкүн. Ошол үчүн анын достору менен туугандары тууралуу терс пикириңизди ичиңизде сактаңыз. Достору менен сөз талашпаңыз. Жигиттин ар кадамын аңдып, катуу көзөмөлгө албаңыз. Достору менен аралашуусуна, сүйүктүү иш менен алектенүүсүнө тоскоол болбоңуз. Махабаттын кийинки баскычына өтүү үчүн көп нерседен баш тартып, көп нерсени үйрөнүүңүзгө туура келет. 4-үнчү баскыч. Ошентип махабаттын 5-чи баскычына өттүңүз дейли. Бул жан дүйнө жакындыгын далилдеген баскычта жигит үчүн сиздин кийимиңиз, бетиңиздеги боёуңуз маанилүү эмес. Эң мыкты эркектин дагы көпкө айта бербеген жан дүйнө жарасы болот. Бир гана колдоп кубаттоону, муңайса жубатууну, кыйналса же ооруса жанында болууну гана ойлонуңуз. Ал сиз сыяктуу боорукер, жакын адамды таба албай турганын, сиз менен таанышканына чын дилинен бактылуу экенин түшүнүшү керек. Эр жигит, эгер келеси уул болсо, анда көп узабай, милдеттүү түрдө сизге сөзсүз үйлөнөт. Кийинки маалыматыбыз төмөндөгүдөй. Жигиттин кызга айткысы келген 9 сөзү. Жигиттердин кыздарга айткысы келип айта албаган сөздөрү бар экенин билет белеңиз. Жигиттердин кат-кат сыр сандыгын азыр айтып берем. Биз жигиттер биринчи, жаныңда болгондо жайлуу сезсек, ал кыздан эч качан кетпейбиз. Көпчүлүгүбүз кир жуй алабыз. Үтүктөө, арчуу, тамак бышыруу дагы колубуздан келет. Мыкты аялдардан коркобуз. Кыздарга алсак,
Эркек жакпаган сыяктуу бизге дагы мыкты аялдар жага бербейт. Официантка ызы чуу чыгарган кызды көрсөк, төңүлүп гана тим болобуз. Кызга сылыктык мүнөздүү деп билебиз. Андыктан ушул нерсени унутпаңыз, урматтуу бийкеч. Биз силердин бардык эркелигиңерди көтөрө билебиз. Кээде чектен ашкан жоруктарыңарга жол бергенибиз канчалык өзүмчүл экениңерди байкоо үчүн. Мейманканага алып баруу, тамаша айтып, кызды айланчыктоо, сезимдин жаралганын билдирбейт. Биз сокур эмеспиз, ошондуктан боелбогон чач менен алынбаган тырмакты бирдей байкай алабыз. Кыздын кандайдыр бир өнөрү бар болсо, аны жашырбаган туура. Биз кыздын өзгөчөлүгүн баалай билебиз. Дүйнөдө 3 миллиардка жакын аял бар. Ийгиликтүү эркектерге караганда сулуу аялдар алда канча көп. Аялдын сулуулугу анын негизги коргону. Урматтуу айымдар жана мырзалар, келиңиз пикириңизди комментарийге калтырыңыз, лайк басыңыз жана башкаларга дагы бөлүшүп коюңуз.